Саламатсыздарбы, кезекте кайрадан антиадмин ресурс көрсөтүүсү жана адатка айлангандай биздин программа учурда күч алган президенттикке талапкерлердин үгүт иштерине арналат. Тактап айтсак, үгүт учурунда колдонулуп жаткан административдик ресурстарга биз таза шайлоо үчүн жана аны камсыздоо үчүн бардык мыйзамга дал келбеген аракеттерди студияда талкуулап, аларды чечүү жолдорун сүйлөшмөкчүбүз. Жана ошондой эле, эгер сиздер үгүт учурунда мыйзамсыз аракеттерге күбө болсоңуздар, 0554 20 50 60 номерине WhatsApp аркылуу маалымдап, фото жана видеолорубузду жөнөтсөңүздөр болот. Студияда мен Азият Жекшеев, ал эми биздин бүгүнкү коногубуз экс-омбудсмен Бакыт Аманбаев. Саламатсыздарбы? Анан биздин бүгүнкү ошо көрсөтүүбүздү эле алгач кечээ болгон окуя туурасында баштасак, анын кыскача интервьюсун көрсөтүп кетели, андан кийин сөздү уланталы. Я месяц назад принял решение работать на Бабанова. Мы работали в Карасульском районе, село Шарк. На встречу в Онадыре мы привезли людей, там меня некоторые видели, и после этого дали сигнал. Со мной созвонился и назначил встречу с таможенной службой Зафар. Мы с ним там познакомились, он говорит, что я зря Бабанова выбрал, если есть возможность перейти на Сооронбая. Я сказал, это мое решение, я не могу его изменить. После чего он сказал, ну, смотрите сами, всякое может быть. Он меня предупредил. Я сказал, я тебя услышал, но свое решение менять не буду. На следующий день мне кто-то звонит и говорит, вы вчера встречались с Зафаром. Какого числа? 2 числа. 2 октября. 2 октября. Мы первые встречались с Зафаром, на следующий день мне звонят, говорят, вы вчера, оказывается, с Зафаром встречались, вы записали разговор или нет. В общем, мы с вашей стороны, надо будет встретиться, поговорить. Ну, я без задних мыслей с ними встретился в Волжском районе. Они посадили меня в машину, 4 человек, и увезли. Куда? Увезли в сторону Папана, за город. Там уже в машине начали меня избивать. Сказали, тебя предупреждали, ты игнорировал. И 4 человека меня избивали. Мы привезли в поле возле Папана. И там сильно начали избивать. Приехал еще один. Он привез большой гвоздодер. И этим гвоздодером начали меня избивать. Меня несколько раз душили, я терял сознание. Мне по рукам, шее, внутренние органы все отбили. Я домой пришел, я без сознания был. Но потом увидел 5 выстрелов из резинового пистолета. Я не слышал, но, видать, я был в отключке. 4 часа продолжалось это. С меня требовали деньги, якобы, которые я у Бабанова взял. Так как я за деньги не работал, они ничего слышать не хотели, угрожали. $100 000 с меня пытались вымогать. Я им сказал, что толку нету, денег нету, я никогда никого не брал. После чего они, 2 из них уехали. Они сказали к старшим за приговором. 3 оставались, периодически избивали. Они на телефон сняли. Заставили говорить, что я у Бабана взял 100 000 сом, раздал людям. И я еще якобы обещал людям еще дополнительно дать деньги. Они это записали. Во время съемки у меня уже лицо было опухшее. Это было... Вы говорили об этом? Да, я говорил. Меня вынудили. Вынудили? Да, принудили. Во время записи один стоял сбоку с этим гвоздодером и по ногам постоянно бил.
Мына төмөндөгү видеону сиз да көрдүңүз болуш керек. Кечээ деле жаңылыктардан берип аткан Ош областында болгон окуя экен. Бул боюнча кандай баа берсе болот? Бул криминалдын кылмышкан уюш топтордун кылган иши аракетиби же кимдер тарабынан болуп аткан эме деп кандай баа берсе болот негизи? Бул түшүнүксүз болуп атат да бир аз. Бул жерде адамдын конституциялык укугу бузулуп атат, кыйноого алынып атат. Ошондуктан муну ким жасаган, ким тарабынан уюштурулгандыгы такталыш керек. Бул маселе боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар тез аранын ичинде кылмыш ишин ачып, териштирүүнү жүргүзүп, кыска мүнөттүн ичинде, кыска мүнөт болгондо шайлоо бүткүчөктү аныктап, коомчулукка ачык жообун бериш керек. Бул абдан одоно мыйзам бузуу. Анткени Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына ылайык эч бир адам эч убакта кыйноого же болбосо ар кандай мажбурлоого дуушар болбош керек. Могу шайлоого чейин тез арада ушуну аныктап жазасын бериш керек деп атпайсызбы? Эмнеси менен мындай тездетиш керек? Эмне себептен тездетиш керек? Же шайлоо бүткүчөктү бир жыйынтык чыгарыш керек, элге мындай маалымат бериш үчүн деп атасыз? Мындай да, азыр 15 октябрда Кыргыз Республикасынын президентин шайлайбыз. Ошол шайлоого чейин орун алган мыйзам бузууларга дароо тиешелүү мамлекеттик органдар, тагыраак айтканда Кыргыз Республикасынын баш мыйзамына ылайык, орусча айтканда надзорный органдар деп коет. Прокуратура, мыйзамдуулукту калыбына келтирүүчү, сот, адам укугу боюнча акыйкатчы, ошол мезгилде жалпы конституциянын гаранты катары мамлекет башы тарабынан бул мындай фактылар тез аранын ичинде иликтенип, адилет баа берилип, калыстык, адилеттик калыбына келтирилиш керек. Президенттик шайлоодон кийин кеч болуп калат. Анткени себеби бул шайлоого байланыштуу маселе болуп атат. Биз коомчулук атуулдар даана билишибиз керек. Бул ким тарабынан жасалып атат. Анткени себеби балким башка талапкерлерби кандай? Башка талапкерлер тарабынан жасалып атабы, же кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрү, же болбосо атайын кызматтын кызматкерлери тарабынан жасалып атабы, бул тез аранын ичинде териштирилиш керек да. Антпесе болбойт. Ушул эле сыяктуу окуя мына жакында эле болуп кетти. Канат Исаев боюнча ал жакта акча берилип жатты, тигиндей болуп атты деген. Анан ошол окуя менен бул окуяны байланыштырса болобу же жокпу? Бул окуялардын окшоштуктары бар да. Маселен, Канат Исаевдин аракетинде мындай ачык эле коомчулукка бул иш Кыргызстандагы тиешелүү бир мамлекеттик аткаруу бийлиги өкүлдөрү тарабынан же болбосо атайын кызмат тарабынан одоно уюштурулгандыгы коомчулукка даана көрүнүп калды. Шермендеси да чыгып калды. Муну бул Канат Исаев тууралуу көрсөтүлгөн, тартылган видео тасмада ачык даана көрсөтүлүп турат. Биринчиси, ал жерде Канат Исаев шайлоо мезгилинде кимдир бирөөгө акча бериши мүмкүн. Бирок ал берип аткан акчаны Кыргызстанда тополоң кылып, башаламандыкты уюштуруп, мамлекеттик төңкөрүш кылуу үчүн берип атам деген бир да сөз айтылган эмес. Бул биринчиси. Бирок табылган бирине ошол боюнча болуп атат да? Бирок табылган бирине, коюлган бирине айып ошол боюнча болуп атат да. Бул биринчиси. Экинчиси, Канатбек Исаев кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрү, тагыраак айтканда 18 жылга эркинен ажыратылган адамдардын телефондук сүйлөшүүлөрүнүн негизинде камакка алынып атат. Ошонун негизинде, кылмыштуу дүйнөнүн өкүлдөрүнүн негизинде, айткандарынын негизинде Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстандагы белгилүү бир саясий партиянын өкүлү камакка алынып атат. Бул деген абдан уят нерсе, бул абдан одоно нерсе, бул шермендечилик да. Муну эксперттер деле айтып атат, коомчулуктун баардыгы айтып атат. Мындай мыйзам бузуулар чынына келгенде
Кыргызстанда соңку мезгилдер абдан көп кездешип атат. Мына азыркы окуя деле Бабановго байланыштуу жана башка окуялар деле буга ачык далил болуп атат да. Тилекке каршы Кыргызстанда соңку мезгилдери айрыкча ушул президенттик шайлоо кампаниясы учурунда мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлде административдик ресурстар колдонулуп, мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлде мыйзам аткаруу бийлик өкүлдөрү тарабынан одоно бузулгандыгы коомчулукка ачык көрүнүп атат да. Тилекке каршы эң өкүнүчтүүсү мына ошол аткаруу бийлиги тарабынан мыйзамдар бузулуп атат. Бирок ал бузулган мыйзам надзорный органдар тарабынан, конституциялык жана көзөмөл кылуучу органдар тарабынан калыбына келтирилип, мыйзамды бузгандар жазаланып, калыстык адилеттүүлүк орнобой жаткандыгында болуп атат. Мына ушул жер өтө коомчулукту абдан көйгөйгө салып, бушайман кылып атат. Сиз дагы белгилүү укук коргоочу катары таанымалсыз да, анан сизге да ушундай кайрылган учурлар болду, ушул үгүт учурунда кандайдыр мыйзам бузуу фактылары боюнча тигил же бул жерде мындай басым көрсөтүлүп атат деген сыяктуу. Мен соңку 10 күн бою Кыргыз Республикасынын көптөгөн айыл кыштактарына, райондоруна барып келдим. Карапайым элдердин көпчүлүгү эле абдан одоно мыйзам бузуу болуп жаткандыгын айтып атышат. Айрыкча бул жолку шайлоодо административдик ресурс аябай колдонулуп жаткандыгы боюнча министрлерден баштап акимдер, баардык мамлекеттик кызматкерлер, дей койчу пол жугуч, качегарга чейин бийлик тарабынан коюлуп жаткан бийликтин мураскорун колдоо боюнча мажбурланып жаткандыгы боюнча көптөгөн фактыларды айтып атышты. Аналардын арасында мисалы мен Озгур айылына барганда бир адам келип айтты: "Айланайын балам, мен дейт качегар болуп иштеп, үй бүлөмдү бакчумун" дейт. Качегар дегенде эми от жагат да. Анан дейт, буга чейинки шайлоолордо дагы дейт, мени кимдир бирөөгө, кайсы бир партияга, кайсы бир адамга добуш бердирүү боюнча мажбурлаган учурлар болгон дейт, айткан учурлар дейт. Бирок мен макул болгон эмесмин. Анан бирок мага каршы эч кандай чара көрүлгөн эмес дейт. А бул жолу балам дейт, бул жолу дейт, мен макул болбой койсом, кечинде барсам дейт, мен жумуштан алып коюптур дейт. Бир күн ичинде чечип койсоңор. Бир күн ичинде ошол качегарды да жумуштан алып коюп атат да. Бул деген аябай аша чапкандык бул. Төмөнкү деңгээлге түшкөндүк да. Эми акимди жумуштан алып койсо, губернаторду же жана башка мамлекеттик жоопкерчиликтик кызматтарда иштеген адамдарды алып койсо болот. Ал эми ушул эптеп үй бүлөсүн багып аткан качегарды жумуштан алып коюу, бул деген чындыгында буга чейин болуп көргөн эмес да. А мындан сырткары дагы карапайым элдер айтып атышты, коркутуу үркүтүүлөр болуп атат дейт. Бардык мамлекеттик органдар, айрыкча тартип коргоо органдары атайын эле барып, сен кайсы талапкерге иштеп атасың? Эгерде бийликтин талапкерин эмес, башка бир талапкерге иштей турган болсо, эмне үчүн ага иштеп атасың? Тез аранын ичинде ал оюңан баш тарт. Болбосо сенин тигил же бул тууганың мамлекеттик кызматтан алынат, же кандайдыр бир чаралар көрүлөт деп коркутуп үркүткөндүгүн айтып атышат. Ошентип көпчүлүк адамдар аргасыздан кайсы бир талапкерге иштеп жаткандыгынан баш тарткан учурлар кездешип аткандыгы айтылды. Мындан сырткары мамлекеттик кызматта иштеген атоолдардын паспорттары чогултурулуп, алар ошол боюнча да көп суроолор болуп атат да. Паспорттарды мисалы жыйнап кетип атышат, шайлоо күнү беребиз деп ушундай сөздөр чыгып атат. Анан аны менен эмне кылышы мүмкүн? Жолдору барбы кандай алар үчүн добуш бергенге, аларды контролдогонго? Алар мындай кылып атат да. Паспорттан жыйнап алышат экен дагы. Андан кийин кайсы бир шайлоо участогуна номер 2 форма менен катталып, шайлоо күнү алар бир эмес, 1-2-3 жерден добуш бердиргенге мажбурланат экен. Ошондой тизмелер түзүлүп жаткандыгын бизге карапайым элдер мага биринен сала бир айтып атышты да. Бул дээрлик Кыргызстандын булуң бурчтарында тилекке каршы орун алып атат да. Андан кийин мен дагы бир өкүнгөн жерим, мисалы Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык, кылмыш жаза кодексинин 129-беренесине ылайык,
Кыргызстанда эгерде кайсыл бир атка минер же чиновник, бийлик өкүлү шайлоого аралаша турган болсо, ачык үгүт кыла турган болсо, ал 3 жылга чейин эркинен ажыратылып, камалыш керек деп жазылып, тагдана жазылып турат. Биздин конституцияда. Биздин кылмыш жаза кодексинин 129-беренесинде. Тилекке каршы бул мыйзам аткарылбай жатат. Бийлик тарабынан ачык эле аткарылбай жатат. Маселен, мына Дүйшөнбек Зиялиев өкмөттүн шайлоо боюнча жоопкерчиликтүү адам ачык эле атуулдарды үгүттөп жаткандыгы коомчулукка шаардана болду. Бирок бул адамга эч кандай чара көрүлгөн жок. Кече эле бизде жумуштан алынган жок. Мыйзам бузулган, мыйзам калыбына келтирилген жок. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген сөз оозу кыйшык болсо дагы байдын баласы сүйлөсүн деген сөз. Бул деген сөз дагы мыйзам бузууну жаратат да. Анткени себеби карапайым атуулдарда ушундай пикир жаралат да. Эмне үчүн бийликтин өкүлү мыйзам бузуш керек, ал эми биз мыйзам бузбашыбыз керек деп. Элде ошого мыйзам бузуп үгүттөп аткандай болуп. Бул мыйзамдуулукту сакташ үчүн биринчи кезекте бийлик өкүлдөрү өздөрү мыйзам бузбаш керек. Болуш керек. Өздөрү мыйзам бузбаш керек. Эгерде мыйзам бузула турган болсо, тиешелүү мамлекеттик органдар, жанагы надзорный органдар, көзөмөл кылуучу органдар, тагыраак айтканда башкы прокуратура тарабынан тез аранын ичинде иликтенип, мыйзам калыбына келтирилиш керек. Башкы прокуратуранын жобу туурасында да сөз болуп атканда, кече эле ошо келген коногубуз айтып аткан Борбордук шайлоо комиссиясы Зилалиев боюнча маселени талкуулап, өздөрүнө мындай чечим чыгарышкан, биз ага кандай тиешебиз бар деген сыяктуу болуп коюшуптур да. Бул туурабы? Бул туура эмес да. Себеби Кыргыз Республикасынын конституциясында өлкөдөгү бирден бир көзөмөл кылуучу, мыйзамдуулуктун сакталышына көзөмөл кылуучу мамлекеттик орган бул Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы. Бул конституциялык орган. Ал конституциялык орган мыйзам бузулганда дароо ошого реакция кылып, аны калыбына келтириш керек. Бул жерде мыйзам бузулуп атат, ачык түрдө. Кылмыш жаза кодексинин 129-беренеси ачык бузулуп атат. Ага башкы прокуратура көз жумуп атат. Ага шайлоо комиссиясы, Борбордук шайлоо комиссиясы баа берип атат. Борбордук шайлоо комиссиясынын баа бергенге эч кандай укугу жок. Ал деген мындай шайлоо маселелери боюнча мамлекеттик орган. Бул жерде конституциялык орган, башкы прокуратура мыйзамдык баа бериш керек. Мыйзам бузулду, тез аранын ичинде калыбына келтириш керек. Бул анын негизги милдети. Анан бизде убакыт тар болуп атат, анан ошого мындай биздин шайлоочулар ошо берип аткан суроолоруна кантип жооп бериш керек? Алардын жана паспорттарын жыйнап кеткен учурлар, ар кандай коркутуу, үркүтүү учурлар, анан шайлоо кандай өткөнүн, кимге добуш бергенин билип коебуз деген сөздөр чынбы же чын эмеспи? Ошолорго кандай бир сөзүңүз айта аласызбы? Ошо шайлоо өзү мисалы кабинкада турганда кимге шайлоо атканы көрүнөбү? Же көрүнбөйбү? Кимге добуш бериш керек? Мындай да, шайлоочулар кыргыз эли эч нерседен коркпош керек бул жолу. Ар кандай коркутуу үркүтүүлөр болуп атат, аларды алдап атышат. Эгерде сен кимдир бирөөгө добуш бербей койсоң, аны билип алабыз деп атат. Мунун баардыгы туура эмес. Анткени себеби шайлоо күнү ар бир жаран шайлоо участоктарына барып, шайлоо кабиналарына кирип, ал жерде кабинеде эч ким болбойт. Эч ким жок. Каалаган өзү каалаган талапкерге добуш бергенге толук укугу бар. Аны эч ким билбейт, бул купуя. Бул муну эч ким мындай кайсыл бир талапкерге добушун берсе, ал адамды кандай бир чара көрүлбөйт. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып кыргыз элине, айылдыктарга, атуулдарга кайрыларым. Бул жолку тандоо кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин келечегин тандайбыз. Соңку 6 жыл бою, мүмкүн андан да көп, биздин эртеңки жашообуз, кыргыз элинин жашоосу, кыргыз мамлекетинин келечеги бүтүндөй мына ошол 15 октябрда биздин добуш бергенибизге байланыштуу болот. Эгерде биз жол тосо албайт. Эгерде биз
эгерде биз келечек үчүн, программа үчүн добуш берсек, анда биздин жашообуз өзгөрүлөт. Түшүнүктүү. Ага эч ким тоскоол кыла албайт. Демек, ар бирибиздин өзүбүздүн добушубузду берүү бул өзүбүздүн гана колубуздан келет жана эч ким ага эч кандай тоскоолдук жарата албайт. Ал эми биз эсерге салсак, административдик ресурс колдонулуп жаткан болсо, аларга күбө болсоңуз 0554 20 50 60 номерине WhatsApp аркылуу байланышып, ар кандай мыйзам бузуу фактылары туурасында маалымдап турсаңыз болот. Бул номер эсерге салсак 24 саат бою кызматта. Эмкиде эфирде жолугушканча саламатта болуңуздар. Эгер сиз мыйзам бузуу фактысына күбө болсоңуз, сизге карата административдик ресурс колдонулуп жатса, же болбосо добуш сатып алуу боюнча кабарыңыз болсо, кайдыгер калбаңыз. Бүгүнкү биздин тандоо эртеңки келечек. Бардык фото жана видео материалдарды 0554 20 50 60 номерине анонимдүүлүккө кепилдик берилет.